Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Тариел Бегалиев. Мен милициянын отставкадагы полковнигимин. Бүгүнкү күндө соц тармактарда резонанс жараткан Көкбөрү Федерациясынын экс-президенти, милициянын полковниги Талас Бегалиевдин улуу агасы болом. Сизге кайрылуумдун себеби бүгүн 23 апрель күнү Чүй облустук соттук отурум болуп өттү. Ошол соттук отурумдун жыйынтыгында 14 жыл кесип жиберишти. Райондук соттук отурумдар 4 ай жүргөн. Ошол 4 айда далилденмеген, 4 ай бою карап далилденмеген беренелердин баары бүгүн бир отурумда каралып, эч негизсиз, акыйкатсыз 14 жыл берилип калды. Иштин чөө жайы боюнча айтып кетсем, бул иш башынан Чүй облусу ГКМ тарабынан токулган. Жабырлануучулар Юсупов жабырлануучу 2 гектар жер боюнча келип 77 жаштагы адам экен. Мен бул Бегалиевди тааныбаймын. Тергөөдө көрсөткөн көрсөтмөлөрдүн баарынан баш тартамын деп сотто, райондук сотто да, бүгүн дагы областтык сотко келип далилдеп кетти. Мени 4 ай камап, гектарлаган жерлеримди, миллиондогон акчаларымды ГКМнын кызматкерлери алып, Бегалиевге арыз жасаң бошотобуз деп кыйноо менен жазылган арыз. Мына ошого карабастан мына бүгүн Чүй облустук соттук отуруму ушундай чечим кабыл алып коюшту. Иним 10 ай СИЗОдо отуруп, ден соолугун аябай начарлатып чыгыптыр. 10 айдын ичинде апамдын ден соолугу аябай төмөндөп кетти. Мына бүгүнкү күндө жаңы эле больницадан чыкты. Беренелер боюнча айта кетсем, 5 берене боюнча бир дагы далил жок. Бир дагы далил жок. Финансирование ОПГ дейт. ОПГ менен байланышкан эки ошо уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсүн алып келип тергөөдө УККМнын балдары сураган экен, алар соттон келип көрсөтмөлөрдүн баарын өзгөртүштү. Бизди кыйнап жаздырткан деп. Райондук соттук отурумдарда бир дагы ишимдин далили жок болчу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, иштин баары акыйкатсыз. Эч кандай далилсиз. Аябай мыйзам бузуулар менен кабыл алынды. Ушул соттук териштирүүнү өзүңүздүн контролуңузга алып берүүнү суранам. Менин иним Талас Бегалиев убагында Ички иштер министрлигинин эң мыкты опер кызматкери болгон. Менин деген резонанстуу эң чоң оор кылмыштардын бетин ачкан кызматкер катары билем. Патриот катары жетим жесирлерге Чүй, Бишкек шаарларындагы бардык каралар үйлөрүнүн, жетим жесирлердин үйлөрүнүн баары таанышат. Майрам болобу, кандай гана бир эме жагдайлар болбосун, жардамына аябай келген. Спортко кандай деген салымын кошкон. Дүйнөнүн чемпиону самбо боюнча Көкбөрү оюнун дүйнөлүк деңгээлге чыгарган. Мына Баткен областындагы болгон Коогалаңда биринчилерден болуп баласын алып алып, мени айткан, жүрүйүн байкем, кеттик, барып чек араны коргойлу. Эл жерибиз үчүн жаныбыз аябайлы деп болбой кеткен баласын алып алып. Сизден сураныч, Садыр Нуркожоевич, биз сизди аябай сыйлайбыз, үй бүлөбүз менен урматтайбыз. Биз сиздин саясатыңызды колдойбуз. Эмне деген чоң өзгөрүүлөр болуп атат, эмне деген азыркы күндө өнүгүүлөр болуп атат. Сизден чоң сураныч. Биздин бүгүнкү күндө үйүбүздө булут каптап турат. Биз сизге терең ишенүү менен кайрылып атабыз. Сиз акыйкат адамсыз. Сизден ырайым сурайбыз, жардам бериңиз. Акыйкат чечимин кабыл алганга. Сизге чоң рахмат. Алган жеринен жала жабышып атат. Айланайын Садыр. Өрттөнүүгө даярмын. Өрттөнүүгө даярмын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден ырайым сурайм. Мен Бегалиев Таластын апасы болом. 10 ай бою СИЗОдо отурду. Баламдын оорубаган жери жок. Жаңы эле чыкканына 2 ай болгон. Бүгүн сот болот деп, бүгүн ушул жерден апарып камап салды баламды. 10 баласы бар. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген. Полковникке чейин жеткен. Тыкаттык менен текшерип бериңиз. 10 баласын ким багат? Мен 70ке чыгып калдым. Башымды сайыбыдан, өрттөнүп өлүүдөн тартпайм. Айланайын Садыр, дыкаттык менен текшерип бергин. Сага кайрылуумдун себеби 10 баласы калды. Аялы иштебейт. 2 баласы оорукчан, сүйлөбөйт. Дыкаттык менен текшерип бериңиз.